же кембагал экен ага зекет кылып берди. Кембагалдар зекет алган адал да. Байга болбойт. Байга арам болуп калат. Зекет өтпөй калат. Тигинин зекети да өтпөйт. Бул да күнөкөр, тиги да күнөкөр болот эгер байга берсе. Зекет только кембагалдарга. Эми ушуларга караганда өзүңүз калпак тиктиңиз. Же өзүңүз жыгач усталык кылдыңыз. Же өзүңүз машалла Алматадан мынакка un алып келдиңиз. Же болбосо Дубайдан да бир нерселерди алып келдиңиз. Же болбосо дыйканчылык кылып машалла бу картошка партошка. Же болбосо койлорду кармап койдуңуз. Бул өзүңүз мээнетиңиз деген түшүндүңүзбү? Сиздин колуңуз менен кетип атат да. Бандай мурастан же белектен келген жок. Сиздин кыймыл аракетиңиз менен. Мейли өндүрүш болсун, соода болсун, дыйканчылык болсун, алсатарлык болсун, эмне гана болбосун. Кол өнөрү болсун, кол өнөрү. Баары ушул эң адал экен да. Некени? Эң адал ушул экен. Ошон үчүн айтат пайгамбарыбыз: "Макасаба роджул касбан атьяба мин амалияди." Андан да адалыраак нерсе жок дейт. Ибн Умар радhiyallahu риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна Аллаха юхиббул муъмин ал-мухтарaf." Ана кесипкөй момун адамды Алла жакшы көрөт экен. Кандайды? Угуалыз раваху Табарани вал Байхақи. Алла субханаху ва таала кесипкөй мусулман адамды жакшы көрөт экен. Эй мусулмандар, келиңиздер кесип үйрөнөйлү. Бир нерсе колубуздан келсин. Bir nerse, ошон үчүн бала чакабызга дагы кичине бир нерсени үйрөтүп коелу. Кесип үйрөтүп коелу. Не үйрөтүп коелу? Ушуну Союз мезгилде орустар алып туруп дагы ПТУ дегендерди чыгарган, билесиңерби? Профтех училищалар бар эле. Ошол жерде барып туруп, анан кийин сантехникада ушу турмушун куруп кетсин деп, булар го мына 50-100 жыл мурдагы. Пайгамбарыбыз качан айтып койду эле? 14 кылым мурда. Кесипкөй мусулманды Алла жакшы көрөт дейт мынакей. Ошон үчүн баарыбызга машалла кесип берет. Мейли бал чарбасын караңыз. Кой чарбасын караңыз. Любой кесипке молодец.